Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Мен жалпыңа жагымдуу маанай каалайм. Жана биз бүгүн жаңы тема өтөбүз. Ал тема эмне десеңер, ал мен сүйгөн китеп деп аталат. Биз сабактын максаты менен тааныша алалы. Андан кийин максаттан кийин эле биз алтын эрежени сактап, сабакта тынч отурабыз. Мен атайын китеп жөнүндө таашмакты алып келдим. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл өтөт. Ал эмне? Кана ойлонобуз. Азамат сыйнакты табышмактын жолу китеп. Дагы китеп жөнүндө ким кандай акыл сөз билет? Кана айтчы. Көп окусаң алысты көрөсүң, Азамат. Биз темага токтолуп кетсек, биздин темабыз мен сүйгөн китеп деп аталган. Биз ойлонуп, биздин эң сүйүктүү китебибиз Алипе деп таптык. Анткени биз окуп баштагандан баштап окуганды, жазганды, дагы бизге тамга тааныткан китеп бул Алипе болгон. Ошондуктан биздин эң сүйүктүү китебибиз Алипе. Балдар, ошондойбу? Азамат, Алипе биздин сүйүктүү китебибиз. Анда биз китеп жөнүндө музыка угабыз. Китеп акылга дары, аны окушат бары. Китепти окушат Африкада, китепти окушат Индияда, ак түгүл окушат түндүк уюлда. Китеп чоң, кичине болот, ар биринде өзүнчө боёт. Ар түрдүү тилдерде жазылып, ичи көп кызыктарга толот. Китепти окушат Африкада, китепти окушат Индияда, ак түгүл окушат түндүк уюлда. Бүгүнкү сабак кимге жакты? Азамат сага, мага дагы абдан жакты. Анда үйгө тапшырма. Китеп жөнүндө декламация жаттап келгиле. Анда саламатта калгыла.